Алымбек датка элдин уулу, элдин коргону. Алай өрөөнүнүн койнунда Баргы уруусунун төрүндө 19-кылымдын баш ченинде кыргыз элине адилет акылман, эр жүрөк уул Алымбек жарык дүйнөгө келген. Атасы Асан бей өз доорунда кадыр бактуу адам болгон. Ошондуктан уулунун да эл ичинде абройлуу, акылдуу болуп өсүшүнө шарт түзүлгөн. Жаш кезинен эле Алымбек башкалардан айырмаланып, акыл кайраты менен элге таанылган. Кийин Кокон хандыгынын кызматына кирип, ар кандай мамлекеттик ишенимдерди аткарып, бара-бара хан сарайдагы эң ишенимдүү кеңешчилердин бири болгон. Анын адилеттүүлүгүн, чечкиндүүлүгүн көргөн эл Датка деген уулуу намды ыйгарып берген. Мына ошентип Алымбек Датка кыргыз элинин эркиндигин, намысын коргоп келген. Хан сарайдагы ак сөөктөрдүн зулумдугуна, элди эзген салыктарга каршы чыгып турган. Ал Кокон хандыгындагы Нор Мухаммед, Молда Алим, кийин Маргыландык Мусулманкул, дагы башка хакимдердин катаал саясатына каршы болгон. Элди басмырлаган хандарга түз айтып, кыргыздардын кызыкчылыгын коргогондуктан аны сүйгөндөр да көп болгон. Бирок ага өч кектегендер да көбөйгөн. Ал эми 1832-жылы Алымбек Датка Алайдын ханышасы энебиз Курманжан Даткага баш кошкон. Алардын баш кошуусу кыргыз тарыхында чоң белги болуп, эки данышман инсандын биригиши кыргыздардын биримдигине күч кошкон. Алардан Абдылдабек, Батырбек, Мамытбек, Асанбек жана Камчыбек деген 5 уул төрөлгөн. Алымбек Датканын акыркы күндөрү. Кокон шаарынын көөдүнүн оор басым эзген учуру эле. Хан сарайында күндө шыбырашуу, айла амал, чыккынчылык. Таг үчүн күрөш күчөп, Ханзада Султан Саид, Мусулманкул сыяктуу күчтөр бири-бири менен тирешип, күчөп турган. Элдин жүгү оорлоп, калың журттун нааразычылыгы көбөйүп, кыргыздар болсо Алымбек Даткага үмүт артып турган. Алымбек Датка акылдуу киши болчу. Ал элдин абалын билип, кыргыздын намысын коргоого аракет кылып жүрдү. Эл ичиндеги кадыр өсүп, кыргыздын биримдигин башаты катары көрүнүшүнө баштады. Бирок бул нерсе хан сарайдагы кээ бир аскер башчыларга жаккан жок. Эгер Алымбек Датканын таасири көбөйсө, эртең бийлик кыргыздын колуна өтүп кетет деген коркунуч алардын жүрөгүн тызылдатты. Ошентип аскер башчылар Алымбек Датканын таасиринен коркуп, ханга дагы кайрашып, аны Алымбек Датканы бир күн Кокон хандыгынын сарайына чакыртышат. Алымбек Датка баарын сезгендей болду, бирок качып кетүүнү намыс көрбөдү. Эл үчүн кызмат кылдым, эл үчүн өлсөм, ошондо гана өмүрүм бекер кетпейт деп ойлоо менен эрте мененки намазын окуп, жайдары жүзү менен Курманжанга көз салды. Курманжан, элдин жүгү оор болуп жатат. Хан сарайынан дагы чакыр келиптир. Бүгүн барбасам болбойт окшойт деди, терең ойго чөмүлүп. Анда Курманжан анын көзүн карады да жүрөгү титиреп турду. Датка, сенин душманың көп. Сарайдын чакырыгы жакшылыкка окшобойт. Жүрөгүм жаман сезип турат деди. Анда Алымбек Датка, мен качып кете албайм. Эл мага ишенип турат. Эгер менин өмүрүм кыйышса да, кыргыздын намысын сактап калам. Өлүм бар, бирок артында эл үчүн калган ысым бар. Сен болсо менден кийин элди таштаба, кыргызды өзүң колдо деп Курманжанга карады. Анда Курманжан мындай деди. Анда менин сөзүмдү угуп кал. Сен өлсөң да, мен сенин жолуңду улайм. Элдин намысын сактап калууга ант берем деди. Ошентип Датка хан сарайына карай бет алды. Сарайдын ичи оор туюлду. Артынан шыбырашкан үн, алдына тиктей албай турган көздөр, ар бир бушта жашырылган кылыч. Акыры аны Мусулманкулдун кишилери тосуп, хан алдында айыптап чыгышты. Аскер башчылар Алымбек Даткага элди өзүңө баш ийдирип жатасың, хандын ордун тартып аласың дешти. Алымбек Датка болсо жай гана жооп кайтарды. Мен эч качан так үчүн эмес, эл үчүн кызмат кылдым. Такты силер талашкыла, бирок элди кыйнабагыла деп жооп берди. Бирок Алымбек Датканын бул жообун эч ким уккан жок. Аны атайын укмастан дагы болушту. Ошентип Алымбек Датканы хан сарайынан чыгарып, башын кыюуга өкүм кылышты. Ошентип Алымбек Датканын башына кылыч тартылганда, ал акыркы жолу асманга көз салды. Асмандагы булуттун арасынан жылдыз суяктуу нур көрүнүп, ал жүрөгүндө эл өлбөсүн,
элдин намысы сакталсын деп сыйынды. Жер титирегендей болду, чагылгандар чакырады. Элдин чоң тереги ошол күндө кыйылды. Ошентип Алымбек датка каза болгондо Кокон көчөлөрүнөн элдин боздогон үнү угулду. Кыргыздын эр жигитин жок кылышты. Бирок анын руху тирүү калды. Элдин жүрөгүндө анын сөзү калды. Эл үчүн кызмат кылдым, эл үчүн өлсөм бактым ошол деген сыяктуу сөздөрү калды. Курманжан датка анын сөөгүн алайга алып келип, көз жашын төгүп ант берди. Элим үчүн, сенин жолуң үчүн, кыргыздын намысы үчүн мен тирүү турганча күрөшөм деп ант берди. Ошол анттан кийин Алайдын ханышасы болуп, кыргыздын тарыхындагы улуу ысымга айланды.